Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин кайрыла турган темабыз табият дарысы деп айтылат. Биздин ата-бабаларыбыз көчмөн калкта көчмөн образ болуп жашашкан, билесиздер. Андыктан биздин ата-бабаларыбыз илгертен эле табияттан бардык дары-дармектерди алып, өзүнүн денесиндеги кээ бир оору жаракаттарды өздөрү эле чөп-чардын жардамы менен дарылап алышкан. А бүгүнкү күндө болсо заманыбыздын талабы менен көптөгөн фарм компаниялардын дары-дармектерин балким кээ бирөөбүз рекламасына карап, балким кээ бирөөбүз кымбат баасына карап ичип алган дагы учурларыбыз бар. Андан зыян тарткан да учурларыбыз бар. Ошол нерселердин алдын алып, ата-бабаларыбыз илгертен колдонуп келген кээ бир ырым-жырымдарды ошол эле учурда чөп-чардын жардамы менен кантип дарыланса болот экендигин сиздерге бүгүн кыскача баян этебиз. Бул маалыматтарды Амангелди Мисиров деген агайыбыздын китебинен пайдаландык. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болушуңуздарды каалайбыз. Анда көңүл буруңуздар. Кимде ким иттин терисине отуруп жүрсө, ооруга көп чалдыкпайт. Кош бойлуу аял бээ алма жеп жүрсө, баласы сулуу төрөлөт. Качырдын терисине төрөлгөн бала күчтүү болот. Аял көз жараар алдында майга куурулган жалпыз кабыл алса, бел оорудан сак болот. Чийки жеген сарымсак ашказандагы куртту өлтүрөт. Балга чыланган түрптүн уругу ашказандын оорусун басат. Тамакка тоо жалпызын көп иштеткен адамдын ашказаны күчтүү болот. Арамкан деген оору жолобойт. Ичи ооруган адам түрптүн уругун сүт менен ичсе, оорусу токтоп, беттеги сепкили да жоголот дешкен экен биздин ата-бабалар. Эгер аял коёндун ичиндеги киндигин алып, көлөкөдө кургатып, майдалап, аны курсагына байлап жүрсө, боюнда болот дешкен экен. Жылан чаккан кишиге илек-илектин этин жеш сунуш кылынган. Эгерде денеде өсмө шишик пайда болсо, жапайы бал арынын уясынан кайнатма кылып ичүү керек. Үнүмдү сактайм десеңиз, ар күнү эрте менен тилиңиздин астына аралаштырылган бир аз набат, фисташканын маңызы жана сары май салыңыз. Эгер намашам көрлүк кайнаса, кептердин канын кургатып, көзүңүздү майлаңыз. Койдун боорун шишкебек кылып жесеңиз, каткан ичиңиз жумшайт. Төөнүн жүнүн күйдүрүп жарага күлүм басса, жараланган жер айыгат. Өтүн бал менен жесе, көздүн көрүшү жакшырат. Тамактагы оору басылат. Күлүн мурунга алып келсе, мурундун каны токтойт. Бугунун мүйүзүнүн түтүнүнөн уулуу курт кумурскалар да качат. Эгер өтүн кулакка куйса, оорусу басылат. Ысырыкты талкан кылып, сууга аралаштырып, анан темиретке сүртүшөт. Эгер кам ашкабакты кыргыч менен кечине кырып алып, аны сары май, эшек тезегине күлүнү аралаштырып жарага сүртсөңүз, тез айыгат. Жара же жараланган жерге чымчыктын мээсин сүртсөңүз, айыгып кетет. Темиретке чыккан адам тамекини кайнатып, кайнатмага очоктун корунан кошуп, оору жерге сүртсө, бат айыгат. Шишик пайда болгон жүзүңүздү төө сүтү менен жууңуз, пайдасы болот. Сарымсакты майга кууруп жесе да, денедеги кычыткы жоголот. Эгер бутуңар дайыма тердеп, сасык жыт жоголбосо, төөнүн ысык канын сүртүү керек. Мына ушул учурда буттагы сасык жыттар жоголот. Чычкан, кара өрдөк, карганын канын аралаштырып, пес түшкөн жерге сүртүп да шыпа табышкан. Пес деген эми бул денедеги жараны айтып атат да. Илек-илектин жумурткасын 40 күн аттын тезегине көмүп, кийин пес түшкөн жерге сүрттүрүшүп да шыпа табышкан. Муун оорусуна жолуккан, пес ооруга туш болгондор аюунун желкесине да минишкен. Шыпа болот дешкен да. Карганын аттын тезегине көмүп бир нече күндөн кийин ачып карасаңыз, ал жерде ак жашыл курттар пайда болот. Жашылы чач өскөнгө, агы түшүргөнгө көмөкчү боло алат деп жазыптыр. Чаян чакса, мурдатан чаян салынып коюнган май сүртөт.
Жылан чакса, сарымсак сүртүү керек. Сарымсакты көп жеген адамга жылан заары анча өтпөйт. Себеби сарымсактын ачуусу жыландын заарынан күчтүү келет. Түлкүнүн тишин тиши ооруган тарапка тагып жүрсө, оорусу басылат. Түлкүнүн таманын муун оорусу менен ооруган адам тагынып жүрсө, айыгат. Бөбөктү эркелетип көтөрүү керек. Курсант болот. Өсүшү тездеп, кубатка кирет. Жүрөктү эс алдырсаңыз, саламаттыгыңызды сактайсыз. Баш ооруганда лимондун кабыгы 2 чекеге коюлат. Оору басылат. Эгер адамдын жоон ичегиси сезгенип, ичи ооруса, карышкырдын терисине отурсун же белине байласын. Эчкинин эти да пайда. Карга көмүлгөн орточо ак пияз 2ге бөлүнөт. Бир бөлөгү сөөлгө коюлат, байланат. Пияз муздаган сайын 4 саатта бир алмаштырылат. Дал ушул учурда колдогу сөөлдөр жоголот дейт. Тамак ооруп, ангина болуп айыкпаса, оорулуунун оозуна баканы жакын тосуп, бакага дем алат. 8-10 минутада оору айыгат. Бака 3-4 секирип өлөт. Демек, оору бакага өтөт деп жазыптыр. Чоң көк жашыл бака, курбакалар пайдаланат бул учурда. Сарымсак же шалгам уругун талканы беттеги тактарды кетирет. Эски сирке менен дарыянын көбүгүн аралаштырып темиреткиге сүртүү керек.